Assalamu алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздерге өтө даамдуу, тоюмдуу, өзгөчө таңкы ашка да жасап жесеңиздер өтө сонун шакшуканын рецептин сунуштаймын. Шакшуканы даярдаш үчүн бизге пияз, болгар, помидор, жумуртка, чеснок керек болот. Эң биринчи сковородкабызга майды коюп, жакшылап кызытып алабыз. Андан кийин пиязды салып, кууруйбуз. Андан соң пиязыбыз курулгуча болгарды алып, ушундай кылып узунча турап, андан кийин 4 чарчы кылып турап, майдараак кылып турап даярдап алыңыздар. Ошон менен бирге эле чеснокту дагы майда кылып турайбыз. Эми курулуп жаткан пияздын үстүнө болгарды салып, басаңкы отто кууруйбуз. Андан соң помидорду дагы 4 чарчы кылып майдалап турап алыңыздар. Эми курулуп жаткан пияз менен болгардын үстүнө помидорубузду салып, жакшылап аралаштырып, тегиз аралаштырып куруп алабыз. Ушул убакта отуңуздардын алдын акырындатып коюңуздар. Эми дамына жараша туз, мурч салабыз. Кичине кумшекер дагы салып коюңуздар. Кумшекер бул помидордун кычкыл дамын өзүнө келтирип, туз менен жакшылап сонун кылып коет. Орточо отто дайындайбыз. Эми жумурткаларыбызды бир-бирден чагып кошобуз. Жумурткаларыбызды коштук, үстүнө эми кичине туздан себелеп, сковородкабыздын үстүн жаап 10-15 минутага отту кичине акырындатып коюп коебуз даяр болгучакты. Мына биздин ушундай сонун болгон шакшукабыз дайым болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр, үй бүлөңүздөргө жасап бериңиздер. Видео жакса лайк басып, комментарий жазып, каналыма катталып кетиңиздер. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.